Ошондой кээ бир блогерлер бар, аябай таптак кыргызча сүйлөйт. Эми жазганын окусаң эми мындай ужас демекмин. Инстаграм баракчасына чыгарган тексттерин көрсөңүз уялып кетесиз өзүңүз. Эмне үчүн бул кыздырдай? Мен ырдашым керек, мен чыгам. Мисалы 25 бала тапшырганбыз. Эң аягында биз вокалисттерден 2 эле вокалист, 1 инструменталист, 1 барабан, дагы бирөө болуп 5 эле окуучу аяктаганбыз. Сенин чачыңды кыска кылып алып салабыз. Сен ошого даярсыңбы деди. Мен ооба даярмын. Керек болсо мен ошого да даярмын чачымды кыркканга дедим. Талпынып, өжөрлөнүп жүрүп, анан каныкей проект болуп чыктым да. Анткени мен ыр жазаар элем, обон чыгараар элем. Мындай айтканда, готовый продукт дегендей да. Жанымдагы эле коллегалар кээ бирөө мындай күлөт да, ой эмне кийип алган, өтүгү кантет, мындай айткандай, мунун өтүгү майрык экен дегендей да. Башка аябай сүлкүлдөп кийинип алган артисттер бар эле да. Тим эле топчу шууру эркегинен баштап, аялына чейин, башынан баштап, бутуна чейин шууру болгондор бар да. Анан ошолор мени сындап карайт эле да, эми кантет, өтүгү майрык экен дейт да. Болбосо өзү эркек, мен анын тиги костюмунун шуурусуна асылбай эле турам да, мисалы үчүн. Сүйүү, сезим дегенде кандай түшүнөсүз? Сүйүү түбөлүк эмес. Көп адамдарды көрдүм. Биринчисинде эле сүйдү, экинчисинде эле сүйдү, үчүнчүсүндө эле, төртүнчүсүндө. Анан мен таң калып жүрөм да, бул калп болуп атпайбы депчи. Өзүңүз кандай суроо берет эле инсанда? Кантип сабырдуу болуш керек деп суроо бермекмин. Мисалы үчүн кантип жеңиш керек депчи. Сагынам, сагынам, сагынам дагы да. Жүрөмүн, жүрөмүн жалгыз кайгыда. Элесин көрүүгө зар болуп, жаным берекем жүрчү жанымда. Браво. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу теле көрүүчүлөр. 8 канал азыркы учурда эксклюзив берүүсү. Бүгүнкү күндө урматтуу теле көрүүчүлөр бизде конокто мыкты айым, мыкты жар, кыргызымдын маданияттын мыкты кызматкери. Мен чындыгында баардыгын айтпасам да өзүңүздөр жакшы билесиздер деп ойлойм. Бизде конокто Каныкей айым. Кандай келип алдыңыз? Саламатсыздарбы? Рахмат, жакшы. Жакшы келип алдыңызбы? Маанайыңыз кандай? Маанайыңызды көтөрөлү эле алгач эле. Рахмат. Бүгүн негизи маанайым өзү сус, бирок ошого карабай жакшы маектешели деп бел байлап турам. Эң сонун сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиз үчүн. Анан өзгөчө бүгүн негизи эле сизди стилиңиз жагынан, баардык тарабынан мен айтпасам элдин баардыгы жакшы билет. Өзгөчө айымсыз чындыгында. Бүгүн да өзгөчө кийинип келиптирсиз. Чындыгында сулуулугуңузга суктанып олтурам. 2 баланын энеси болсоңуз дагы мен кичинекей кезимде сизди кандай көрсөм, азыр дагы көз алдымда ошондой эле турасыз. Рахмат. Азыркы учурда сизге суроолорду мен четинен берип баштайын. Кенен отуруп кең сүйлөшөлү. Рахмат. Арканды узун таштап эле балалык чагыңызга баргым келип турат чындыгында. Мен эң биринчи алгачкы суроом, Каныкей айым кичинекей кезинде уялчаак болду беле же өжөр болду беле? Негизи өжөр болчумун кичинекей мен. Уялган жерден кээде уялып каласың, мындай корсунуп калсаң кээде уялып калар элең. Анан өзгөчө көп учурда өжөр элем. Мындай бир нерселерди билгим келип, дүйнөнү тааныгым келип, көп суроолорду сурачумун. Айтор балалыгымды айтып өтсөм, балалыгым Кең Сары Өзөнүнүн чүй жергесинде өткөн, Токмок шаарында. Балалык дегенде эле эң биринчи эмне келет? Ошо 4 жаш курагым келет. Биздин терезе ошо мектепти караган үй болчу. Анан терезеден мектепти карап алып ойлочумун да, ушу мектеп дүйнөсү кандай болду экен, мен барсам кандай болот деп
көпкө ойлончумун, ошо карап алып эле көп нерсени ойлоно берчүмүн. Ойчул болчумун да. Мисалы үчүн терезеден эмнени көрсөм карап, ойлонуп, аябай көп маани берчү экенмин жаратылышка ошол кезде эле. Анан кийин мектеп курак болду, мектепке барган кезде башы аябай жакшы башталган. Биринчи мугалимим өзү жаш кыз болчу да, окууну бүтүп келип эле бизге биринчи жолу сабак берген мугалим болчу. Анан жаштыктын өзү жакшы кез экен да, ойлосом. Мага элес калтырганы биринчи мугалимим аябай атыры жыттуу, анан мындай келбети да бир өтө жакшы болчу да, көздөрү бакыракай, чачтары тармал. Анан күнүгө эртең менен келатканда оозун кыпкызыл кылып боеп алат эле. Анан ал помадасы ошо ооз боёгучу тишине чейин жугуп калат да. Бирок мен ошону үңүлө карап, кечке карап, назар салып, ошол биринчи мугалимимди аябай жакшы көрчүмүн. Жыпар жыттуу деп, анан жапжаш мөлтүрөгөн кыз экен да, ойлоп көрсөм ал кезде. Ал өзү деле жапжаш кыз, 19 же 20 жаштагы кыз. Анткени ал ошол кезде педагогикалык эрте башталгыч класстар үчүн деген билим берүү бар болсо керек эле, ошону окуп эле келген да. Анан ошол эсимен такыр кетпейт. Андан кийин 2-класска келгенде ошол биринчи мугалимим Лилия эжей болчу, аты Лилия эле да. Кетип калды. Ал кеткенден кийин эле бир башка мугалимге келдик. Анан мындай айтканда өгөй баладай болуп элечи, өзүнүн классы бар эле да ал эженин. Биз 2-класс кошумча болуп калабыз да. Анан ага келгенде эле байыр ала албай, коркуп эле мындай башкача болуп түштүм да. Анткени жашы улгайып калган эже эле бизди аябай катуу кармачу да. Анан мен коркуп көп ошондон баштап эле байыр ала албай мындай бир аз кыстала түштүм да. Ошол кездер эсиме келет. Андан кийин 5-класска келгенде дагы бир жакшы эжеге туш келдик. Ал мындай ал эже болсо жашы улгайып калган эже эле да. Ошондо ойлоп көрсөм эң биринчи мугалимим аябай жапжаш секелек экен. Экинчи мугалимим болсо орто жаштагы эже экен. Анан эң бизди окутуп бүтүргөн мугалимим ал мындай айтканда чоң ападай болгон эже болчу да. Ошол 3 эже эсиме келет. Анан жакшынакай бүттүм окууну. Ал кезде дагы ошо ар бир курактагы эжекейимди эстесем, ошо ар биринин мага берген ошо 3 улгайган муундун эжекелери менен окуп турмун да. Эң сонун чындыгында мындай эскерүүлөрдү чындыгында бизге тартуулайт. Баардыгыбыз эле башталгыч классты, анан чоң класска өткөндө өтө сонун сезимдер жалпысынан алып караганда. Анан балалыгыңыздагы эң жарык эскерүү деп ушуну айта аласызбы? Же кандайдыр бир эскерүүңүз барбы? Жарык эскерүү деп деле эми жакшы күндөр аябай көп болгон. Ошол балалыгымдагы мектеп курактарым. Анан эң эсте калганы мен ошо 6-классыман баштап окшойт талаада эмгек кылдык да биз. Ошондо биздин чүй жергесинде жер жемиштер өтө көп бышат да. Анан кулпунай терчүмүн мен талаага чыгып. Анан ошо кулпунай тергенде аябай зиректенип, ошол жерде өтө өжөр болчумун да, күжүрмөн болуп, эртерээк ушу акча тапсам экен, көбүрөөк тапсам экен деп. Ал кезде эстесем, бир күн кечке иштеген адам 40 сом тапчу. Мен түштө чыкчумун дагы, анан чакасына терем деп талпынып, чакалап терип 4 чака тергенге аракет кылчумун. Кээ бир адамдар 2,5-3 чака терчү да, ашып кетсе. Мен аябай ошого өжөрлөнүп, жок мен 4 чака табайын, 4 чака терсем 40 сом табам, ошондо бир чоң кишинин айлыгын, маянасын бир күндүк ошону тапкандай болом деп аябай күжүрмөн болчумун да. Ошол аябай эсиме келет. Ооба. Жанталашчумун ошону күн батканга чейин терип калсам экен деп аябай кыйла күндү карайм да. Тоодо биз жакта ошол эсимде дали калып калыптыр күндүн батканы. Анан күнүгө жылат да. Мисалы үчүн жай айы терем июлда, анан август болот. Августта да күн кыскарып, тереңине батып баштайт. Ошону аябай карачумун мен. Ооба, Токмок шаарында чындыгында мен да болуп калгам. Ал жакта мен сиз айткандай ошол клубника терип калдым деп атпайм. Мен да ал балалыгымда өткөн да, ошол клубника терип чындыгында өтө сонун күндөр болгон. Ошо чакасына терип биринчи уюлдук телефонумду ошол клубника терип алган элем мен. Аябай чындыгында сонун эскерүү да мен үчүн дагы. Анан биринчи жолу ырдаганыңызды ким укту эле? Биринчи жолу ырдадыңыз беле? Ооба, мен мектепте эле ырдачумун, кичинекей мен эле ырдайм да. Мектепте ырдадым алгач.
мектептин сахнасынан түшчү эмесмин. Таккай бизде жаңы жыл болобу, ар бир майрам болсо эле чыгып ырдай берчүмүн. Ошон үчүн кийинчерээк батынып ырдаганым ал мага кичинекей кезимден эле келген табылга да. Анчейин деле бул жерде кыйналган жокмун. Анан кийин университетте ырдап калдым. Университеттин ар бир кечесинде чыгып ырдаар элем. Анда дагы эми жүрөк түкүлдөйт да. Ал жерде сага бейтааныш башка мисалы үчүн адамдар көп. Анан батынып болбой эле ырдачумун. Аябай жакшы күндөр өттү. Анан кийинчерээк ойлодум, мен ошол ырчы эле болуп кетейин деп аябай далалат кылып, анан кийин ырчылыкка аттандым бой жетип калганда. Эң сонун. Анан сизди ошол ырчылыкка негизи эле балалыгыңызда ошол нерсени каалап эңсеп турганыңызда көбүрөөк сизди ким колдоду? Апаңызбы, атаңызбы? Ооба, экөө тең эле колдочу. Анткени ырдаганымды жакшы билет да. Бирок анчейин айтчу эмесмин мен ырчы болом деп бир мындай сөз айтчу эмесмин да. Кийинчерээк эле ырдаарга жакын ушул олуттуу мага проект түшүп калды. Сен ырдайсың деп аябай продюсерим мага сунуш киргизгенде мен ошо бир тууган байкеме айттым да. Мен ушундай чоң проектке аттанганы жатам. Кандай дейсиң десем, эми кааласаң ырдай бер да, анын эмнеси, мисалы үчүн мындай чоң көйгөй эмес деген нерсе да. Бул эгер ырдасаң ырда, ырдабасаң өзүң бил деген сыяктуу. Бизде негизи андай катаалчылык жок. Ырдайсыңбы же ырдабайсыңбы? Бул жерде мындай нерсе бар да, эң оболуусу мындай жакшы өмүр сүр, жакшы жаша деген эле нерсе бар да. Ошондуктан менде мындай маселе болгон эмес. Үйдөгүлөр каршы чыгып, же болбосо кандайдыр бир үмүтчүлүктүктөр жок. Негизи мен ошо сиз түшүнүп турам, эмнени сурагыңыз келип атат. Мындай болуп атат да. Кичинекей мен эч качан мындай жаңылып жазбаптырмын. Эч качан мындай бир жыгылып кетип, анан бир окуялар болуп, же колум сынып, же бир нерсе болуп, бир дагы ушу эсимде ошондой жаман нерсе жок экен. Бир жака барат элем деп, же жаңжал чыгарып, жок, эч качан болбоптур. Ойлоп көрсөм менде баары түгөндөй мындай ташка тамга баскандай аябай жакшы дыкаттыкта болуптур да. Анан мен ошого көнүп калыптырмын. Бала кезден эмнени көрсөң ошону аласың дейби, айтор биздин күндө деле ошол тартиптүүлүккө көнгөндүктөн жакындарымдан дагы тартиптүүлүктү талап кыла берем да. Ушул иштеген жеримде, жашаган аймагымда, балдарымда, коомдо, кай жерде болбосун, ушу тартипти аябай талап кылат экенмин. Анткени мен башканы көргөн эмесмин да. Тартипсиздикти же болбосо жаңжал, урушту көрбөгөндүктөн ошого көнүп калыптырмын. Көп аймакта сурасаңыз, мындай башкача болот го. Ооба. Меники түспөлүм ошол да. Анан кечигип калуу, анан болбой калды деген нерсени мен билбейм. Мен түшүнбөйм да, эгер адам кечигип калса же себепсиз бир нерселерди кылса, туура так даана өзүнүн жумушун кылбаса, мен аябай түшүнбөйм да ошого. Анан көп учурда урушуп кетем да, түшүнбөйм да, менде жок да андай түшүнүк. Эч качан бул мындай артка чегинип бир болгон эмес да нерселер. Анан адамдар туура эмес иш кылса эле мен ошого аябай кыйналчумун да, түйшөлүп. Силер эмнеге мындай айткан нерсени кыла албайсыңар, эмнеге орундуу эмес деп суроо бере берчүмүн. Анан ошо жолдошум эле айтып берет да, сен аябай көнүп калгансың, мындай төгөрөгү төп келгендей нерселерди эле талап кыла бересиң дейт да. Анан жакында эле ошол психологияны окусам айтат, адам ошо өзүндөй ойлоп алат экен да адамдарды. Анан ошо көп учурда ошондон жабыркайм. Анан жолдошум айтат, сен ошо төгөрөгү төп келгендей өзүңдөй ойлоп баарынан ошону талап кыла бересиң, ал андай эмес депчи. Адамдар башкача дейт да. Ооба, 5 кол тең эмес дегендей эле да. Сиз бул өзүңүздүн сапатыңыз менен чындыгында эң чоң сыйга татыктуусуз деп айта алам азыркы учурда. Анан азыркы учурда мен сизге мындай суроо бергим келип турат да. Айтып атпайсызбы? Негизи буга чейинки подкасттарыңыздан баардыгынан көрдүм. Анан мени атам ушунчалык сонун чоңойткон деп айтып калдыңыз. Ошо атаңызга дагы бир азыркы учурда токтолуп өтсөк. Мен ошол кичинекей кезимден эсимде да, бир дагы жок дебептир да мага. Эмнени сурасам айтып берчү. Анан кичинекей бала кезде бизге баары кызык да, дүйнө тааным. Сурай берем, бул кандай? Эмнеге бул аттын аты ушундай? Эмнеге ал ат ошол нерсени жеди деп бир чыгарманы окуп берген да бир жолу. Анан айтып берип атат, жарыш жөнүндө чыгарма экен да ал.
Анан ал биринчи келет экен, ал ат. Анан ал ат эмнеге келди десем, биринчи ал айтат, анын деген ошол ээси, атты чапкан ээси ошо семирип кетпесин ат деп, атайын чөптөрдү балталап чаап, жемдин ордуна жем берип атам демиш болуп, ошол атка ошондой чөптөрдү берген. Жанындагы тайпалаштарын мындай айтканда алдап койгон дейт да. Мисалы башка аттар сурайт экен да, мисалы сен эмне берип атасың атыңа десе, мен буудайдан жем берип атам деп коет экен да. А бирок чынында ал жем бербейт экен дагы, чөптү берип коет экен да. Ошондой нерселерди берет да. Анан мен аябай үңүлүп сурайм да, эмнеге андай кылды деп. Айтор ушундай бир чыгармадагы нерселерден баштап баардыгын талдап берчү да. Аябай эсимде ошол атамдын менин жашоодогу мындай түптөлүшүмө чоң из калтырган экен. Анан жомокторду көп айтып берчү. Бир жолу жомок айтып берет да магачы. Анан мен аны эстеп калам, сактап калам. Агалдай, көгалдай, каралдай деген байкелери болуптур деп ар бирин көрдүңүзбү эстеп калганын айтып берет. Кыздын аты Ак Коён деп айтып берет. 3 байкеси болгон экен деп. Анан ошолордун баарын эстеп калам, жаттап калам. Кандай болсо дагы мындай эсиме түйүп алам. Дыкаттык менен. Анан мектепке барып айтып берем ал жомоктучу. Ушундай болуптур жомок десем, аны мугалимим түшүнбөй, мисалы үчүн көрдүңүзбү, мен түшүнгөн нерсени мугалимим түшүнбөй, ошол 4-класс кезимде беле урушуп койгон да. Мисалы үчүн, эмне эле деп атасың, агалдай дейсиңби, каралдай дейсиңби, кызыксыз бир кызыктай эмени айтып берип атасың дейт да, жомоктучу. Болбосо мен аны жаттап калгам. Дегеним, улуу адамдын сага түшүндүрмөсү кандай, жана сен аны башкага бирөөгө түшүндүрсөң, анын түшүнүгү кандай. Ошондой нерселерден аябай түптөлөсүң да, мисалы үчүн. Айтайын дегеним, мисалы ар бир менин ошо сизге талдап берип аткан нерселериме, ошол баланын түптөлүшүнө бала суроо берет көп учурда. Анан ошону жазбай, тажабай жооп берген ошол атакеме мен аябай толкундоо менен сыймыктанып, мен ушунчалык ыраазымын. Өзүмдүн деле турмушумда кездештирем да, кээде мага суроо сурашат, мен кээде жооп бергим келбейт. Тажап кетесиң да. Ал адамдын элестетиңиз мага үзгүлтүксүз, токтоосуз түшүндүрүп ар бирин бергени бул аябай чоң нерсе да. Ошол себептен аябай эсимде, аябай жакшы элесте калган. Эң сонун ата деген кандай аз катуу да. Чындыгында ар бирибиз үчүн атанын орду башка. Эң сонун сиздин, мен түшүнүгүм боюнча, сиздин атаңыз чындыгында сизге мына ушул каныкей болушуңузга чоң өбөлгө түзүптүр, Аябай. Анан эркелеткени, мисалы үчүн эч качан жок дебеген. Мисалы үчүн акчасы жок болсо дагы бир жолу биз кетип баратабыз, эсимде. 1-чи микрорайондон 3-чү микрорайонго чейин бир узак жол да. Анан жаныбызда 20 эле сом бар экен да. Анан мен айттым, ата, мен тамак жегим келип атат дедим да. Үйгө барып деле жесек болот. Бирок жолго баратсак, кафе бар болчу да, ортодо. Анан кафеде кирип, атайын суранды да, ал тамак 25 сом ушундай экен. Анан ал суранды, мен 20 эле сом бар, же 21 дедиби. Мен ошону берем, кызым тамак жегиси келип атат, ошону жазап бериңизчи деп суранды да. Анан тиги орус аял жазап берди тамакты. Мен ошону аябай жедим да, тамакты. Жеп, анан ошол эсимде калыптыр да, ушунчалык болбосо биздин акыркы акчабыз эле ал. Ошону үзбөй, карабайсызбы, ошону суранып, сиздин шагыңызды сындырбай. Шагымды сындырбай. Ошого аябай мен эскерем да, ушундай бир айкөл адам болгон экен деп. Эң сонун, чындыгында сонун эскерүүлөр болду. Анан азыр учурда сизге мындай суроо бергим келип турат. Эгерде алдыңызда ошол кичинекей, канекей турган болсо, сиз эмне деп суроо берет элеңиз? Эчтеке деп суроо бербейт элем. Мен айтмакмын, жаша, жайна, сенде баары жакшы болот демекмин. Мен айтмакмын, сен эч качан эч нерседен коркпо. Сен ушундай бийиктиктерге жетесиң, сен болгону жаша, сен эч качан коркпо демекмин. Мындай огош бетер колдомокмун да. Мисалы үчүн, ооба, эч немеси жок, мындай мүчүлүштүгү жок, бирок айтмакмын, такыр коркпо демекмин. Эң сонун. Сонун болду чындыгында. Балалыгыңызды
өзгөчө бир эскерүүлөр менен эскерди окшойт азыркы учурда. Андан кийинки этапка өтөлү. Бул изденүү деп аталат. Бул студенттик мезгилиңиз. Студенттик мезгилиңизде кайсыл окуу жайга тапшырдыңыз, кандай болду, деги эле мен студенттик мезгилде ушундай бир сонун өткөрдүм деп айта аласызбы? Ооба, айта алам. Мен ошол нерсени кийин студент кезде мындай болду да. Күрүнкеевке тапшырган кезим мага аябай жагат. Ага чейин деле тапшырдым, эл аралык университетте окудум. Эми ал жерде мен сырттан окугандыктан өтө студенттик күндөрдүн даамын тата албадым. Анткени жылына 2 эле жолу барабыз да. Октябрда, анан кийин мартта барабыз да. Анан толук кандуу окуган кезим бул менин Мураталы Күрүнкеев атындагы училищага окуган кезим 20 жашымда. Анан мен ал жерге барсам эле, ал аябай башкача жер экен да. Мындай сүрөттөрдө жана улуу ойчул музыканттардын сүрөттөрү экен да. Ошол эле Моцарт, Бах, Гайден, Гендель деген сыяктуу аябай жакшы музыканттар. Анан мен аларды үңүлө карап эле аябай толкундап баа бердим да. Биринчи жолу мен өзүмдү толук кандуу жакшы сездим да. Анан окуп жүрөбүз, окуп жүргөндө дагы аябай жакшы сезимдер болгон. Мен ошол жерде ырларды, ошол белгилүү инсандардын тарых жолун, мындай басып өткөн жолдорун окуп, ошондон аябай эргүү алып анан жазгам да. Анан музыканттарды окусам көбүнчөсү аябай кыйналып жашашкан экен, өз доорунда жашашкан, же болбосо ал кезде мындай хан сарайлар, ханчылыктар болгон да. Ошолордун мисалы үчүн дворцовый деп коет го, мындай айтканда бир хан сарайда жашаган музыканттар болгон экен, же болбосо тескеринче эч нерсеге жетпей алган маянасын көчөдө гана өткөргөн музыканттар болгон экен да. Анан ошолорду окуп, булардын заманы оор болгон турбайбы, буларда ушундай болгон турбайбы деп аябай үңүлүп карап окудум эле да. Анан көп ошо анализ жүргүзчүмүн. Эгер булар ушундай доордо жашаса, демек биздин доор ушундай турбайбы деп. Анан биздин замандагы ырчыларга дагы аябай көп мындай үңүлүп карап көп тыянак чыгарчумун да. Кандай жашап атат мисалы үчүн. Маянасын каяка коротуп атат, эмне кылып атат деп. Ушинтип анализдей эле берчүмүн да. Кийинчерээк мен эмнени байкадым студенттик кезде. Тайпалаштарым, группалаштарым көп эле. Анан алар көбүнчөсү чогулуп алып эле мындай бир отуруштар, бир нерселерди кылып берчү. Анан бир жолу бардым, 2 жолу бардым, байкасам баары эле эми бул студенттик күндөр да. Анан мен ойлодум, жок, мен мындай нерселерге убактымды коротпошум керек деп, анан өзүнчө отуруп алып, эч кимге кошулбай, өзүнчө отуруп алып даярданаар элем да. Мындай бир узак мен жолго кетип бараткандай болуп, күнүнө отуруп алып, ырдайт элем, ырдап, ыр жазып, ырым мындай добушумду мындай айтканда машыктырат элем да. Ошентип ырдай берчүмүн. Анан көп айтып калышчу, бул өзүнчө эле отуруп алып эле ырдай берет, бул ушундай депчи. Анан көп кошулчу эмесмин тайпалаштарга. Анткени өзүмө жаккан гана студенттер менен сүйлөшчүмүн. Анан өзүмө жакпаган студенттер болот да, мен сүйлөшчү эмесмин. Мен ошондой жерим бар да. Мисалы адам жакса мен сүйлөшөм, жакпаса сүйлөшпөй коём. Сиздин девизиңиз бар экен, мен жакшылыкты эч качан унутпайм, бирок жамандыкты тем более унутпайм деген девизиңизди уктум. Чындыгында сонун, мага да аябай жакты. Анан ошол мезгилде акча жок, мүмкүнчүлүк аз болгон учурда кандай ошол кырдаалдан чыгат элеңиз? Студенттик күндөрдө болот го, ал ар бирибиздин башыбызда болгон нерсе деп ойлойм да. Ал аябай оор. Мен общежитиеде жашайт элем, политехтин. Анан жол кире ал кезде 1 сом, биз ылдый түшүп барып келем да. Күнүнө 10 сом кетирет элем. 1 сом менен барам, 1 сом менен келем. Анан ортодо 8 сом калат. Анын 7 сомуна коржик алып жечүмүн да. Ошону алып жеп, анан суу менен ичип, кээде болсо неме алып жечүбүз. Мисалы кофени алабыз, анан 2ге бөлөбүз да, курбум экөөбүз. Ошентип бөлүп жеген күндөр болду да. Ал аябай оор курактар. Бирок ошого карабастан биздин ошо жанымдагы эле тайпалаштарым жокчулуктун айынан акчага кызыгып, мисалы үчүн кафеде же болбосо бир жер башка жерлерге иштеп кеткен учурлар болгон. Бирок мен ишке барбадым. Эгер ишке барсам окуу калып калгантат да. Анан мен окууну тандап, мейли акчам жок болсо жок болсун, мен окушум керек деп үзбөй
ушул окууга жадабай барчу элем да. Бир да сабагын калтырбай. Бир да сабакты калтырбай, ачка болсом мейли деп сабакка барып, ошол күндөрүм да ачка кезимди эстесем, ошол күндөрдү аябай бир мындай немелер бар экен да. Адамдык касиет бар да. Ал эми акчага кызыгып кетип калсаң кетип калдың да. Мисалы үчүн мен көп эле группалаштарым болгон. Акчасына кызыгып, мисалы 25 бала тапшырганбыз. Эң аягында биз вокалисттерден 2 эле вокалист, 1 инструменталист, 1 барабан, дагы бирөө болуп 5 эле окуучу аяктаганбыз. Элестетсеңиз, бул 25 ырдоо бөлүмүндөгү окуучудан 2 эле окуучу калып атат, а калганы башка бөлүмдөгүлөр да, эми инструменталист жанагындай башкалар. Ошондо элестетиңиз, канчасы кетти, канчасы калды. Анысың арындай жалпы жуунан 5өөңүздөр санап келгенде 5өөңүздөр эле калган экенсиз. ооба, ырчылардан 2 эле элестетиңиз. Чындыгында өтө оор мезгил. Ошол сиздер студент болгон мезгил бул 11-жылды аяктадым мен Күрүнкеевди. 2007-жылы тапшыргам. 2007-жылы 1 сом болчу жол кире. 2008-жылы жайында мен эсимде бир кандайдыр бир кырдаал болду, дүйнөлүк экономика дейбизби, айтор тез кымбаттап кетти да жашоо шарт. Эгер мен мурун жол кире 1 сом болсо, кийин 3 сомго чыкты, кийин анан кийин 5 сомго чыкты. Айтор тез мындай кымбатчылык келген эсимде да. Бирок ошого карабастан үзгүлтүксүз окуумду улантып мен окудум. Өтө кыйын болду, бирок кыйынчылыкка чыдадым. Эң сонун. Жогоруда айтып өтпөдүңүз, мен өжөр болдум депчи. Өжөрлүгүңүздү ушул жерде тастыктап көргөзгөн экенсиз. Чындыгында азаматсыз деген. Анан кийинки менин суроом, кайсы чечим сиздин жашооңузду өзгөрттү? Мындай болду да, продюсерский центрга келдим, 2006-жылы болчу. Анан келсем, ал жерде 5 кыз бар экен, даяр экен алар. Бирөөсү скрипкадан экен, бирөөсү жакшы ырдайт экен, бирөөсү вокалист экен, бирөөсү дагы бир кыз бир жерде окуйт. 5-чиси мен. Ошо 5 кыз болдук да. Анан карасам, продюсер бирөөнү айтты да, бирөөгө ыктапчы, бул аябай жакшы ырдайт. Бул 1-жылдыз болуп чыгат биздин ушул тармактан деди да. Мен даярдап атам 5 кызды деди. Анан мен мындай карадым дагы, ошол жерде ушунчалык мындай жүрөгүм өрт болду да. Анан айттым, эмне үчүн бул кыз ырдайт? Мен ырдашым керек, мен чыгам деп ичимде өзүмө айтып койдум да. Анан ошол тагдырдын тамашасын карасаңыз, кийинчерээк ошол 5 кыздын алар 4төө чыккан жок, ошо мен чыгып кеттим да, мындай айтканда. Элестетсеңиз, 5өөнү аябай, бирок чынында жакшы ырдачу. Бирөөсү скрипка чертер эле, бирөөсү дагы бир аябай жакшы ырчы эле да. Анан бирок мен өжөрлүгүмдүн айынан жок, мен чыгам дедимби, чыгам деп, мен аягына чейин барам деп, ошол долбоордон каныкей деп ырчы болуп мен чыктым. Анткени мен бардык нерсесин аткардым да, даяр болдум. Мага продюсер айтты, сенин чачыңды кыска кылып алып салабыз, сен ошого даярсыңбы деди. Мен ооба даярмын. Керек болсо мен ошого да даярмын чачымды кыркканга дедим. Ошол себептен өзүм талпынып, өжөрлөнүп жүрүп, анан каныкей проект болуп чыктым да. Албетте, ага бул аябай майдай жакты. Анткени мен ыр жазар элем, обон чыгарар элем. Мындай айтканда, готовый продукт дегендей да. Бардыгы сизде бар, өзүнчө барып ыр жаздыруунун кереги жок, өзүңүз олтурасыз, өзүңүз жазасыз. Чындыгында эң сон дегеним, бардык жерде, кай жерде болбосун, мен өзүмө сөз берчүмүн. Мен утам дедимби, мен утам. Мен алам дедимби, алам дечүмүн. Ошондой болду да. Мисалы үчүн окуп жүргөндө дагы бизде башка тайпалаштарыбыз бар эле. Баары жакшы, албетте, баары ырдайт. Сендейден мындай айтканда 80 бар. А бирок ошондон сурулуп чыгыш үчүн ага кандай дарамет күч керек. Бул мындай спорт сыяктуу да, спортто дагы эң күчтүүсү жеңет. Ырда дагы ал жерде элестетиңиз, канча ошо тайпалаштарыбыз бар. Ошонун арасынан ким чыкты? Эң аягында 1-2 эле калды. Жакшы. Негизи эле ошол маалда өжөр инсандар көп болсо керек деп ойлойм да, чындыгында. Алардын эң өжөрү сиз болсоңуз керек. Анан азыркы учурда сахна жана сын деген темага кайрылгым келип турат. Сиз ошол 2008-жылы 2006-жылдан баштап 2008-жылга чейин даярдандыңыз, Ооба, кадимкидей даярдандым.
мага продюсерим аябай чоң талаптарды кое берели. Сен могул нерсе жөнүндө ыр жазып кел. Мени мындай айтканда текшерчү экен да. Жака жумшайт, бияка жумшайт. Мен ал кезде жок, мен билбейм, мен барбайм дегенди билбейм да. Айттыбы, солдат сыяктуусуң да. Мен ошондой кабылдачумун. Ал айттыбы мага шаардын бир четинен бир жерге барып, муну мен ишимди бүтүрүп кел дейт да, документин берет. Мен ошону алып шаардын бир жерине барып, кычык-бычыктын баарын таап, мен ошентип үйрөнгөм да шаарды. Кай жерде эмне бар, бул кайсыл көчө, бул көчө каяк, буяка кантип барат деп. Ошол кезде мен аябай мындай айтканда бышырыптыр да. Өткөргөндөй, электен өткөргөндөй эле да. Мындай айтканда мен даярданганда, сен жакшысың, сен мени мыктымсың деп даярдаган жок. Ал мени мындай айтканда жанагындай кызматкери катары даярдады да. Тур алып кел, тур чай алып кел, тур муну сатып кел, мындай кыл, тигиндей кыл деп. Мен жүгүрүп жүрүп даярдандым да. Мен ал жерде мындай жылдыз болом деп даярданган жокмун. Мен ал жерде жанагы бул ысыкка, отко күйөбү, сууга чөгөбү деген сыяктуу эле мындай элементардуу нерселерди мага мындай тапшырма сыяктуу берип атты. Мен ошонун баарын аткарып аттым. Мен ушу айтат го, чыда жаным, чыда, жалтырак болосуң дейт го. Ошондой эле болду да. Канчалык чыдасаң, териң жалтырак болот дейт го. Ошондой болду да. Анан кийин мен аттандым, ыр жаздык, ырларымды аябай чоң көмөк көрсөттү албетте. Бирок ал көмөктүн баары жөн болгон жок да. Мен ал үчүн кандай гана эмгектерди жасадым. Биздин темабыз сахна жана сын. Азыркы учурда уланталы. Сынга кандай көз караштамын, Негизи эле сиздин өзүңүздүн чыгууңуз бир чоң кыргыз эли үчүн жаңылык болгон, өзүнчө бир эксклюзив болгон десем жаңылышпайм. Ошол учурда ар кандай сындар келди сиздин стилиңиз боюнча, туурабы? Ошол нерселерди кандай көтөрдүңүз? Негизи эле сынга иммунитетиңиз жакшыбы? Билбейм, чынын айтсам, башында ошо ишенбегендер болду. Жаман айтышчу эле да кээ бир анан. Мен чынын айтсам ошолорго аябай маани бербептирмин. Жанагы айтып кеттим го, студент кезде эле мындай нерселер башталганда, мисалы үчүн мен аябай жакшы ырдап атсам деле, ой койчу ушуну дегендер болгон да. Мисалы үчүн ошол эле жаныңда тайпалаштарың, анан мен ошондо түшүндүм да, көрсө бул нерсе башынан эле бар да, мектептен деле болот, бул нерсе студент кезде деле болот, жаныңда жүргөн, жашап жүргөн алкагыңда деле болот да. Анан мен өзүм айтчумун, мен эмнеге буларга мындай нерселерге маани беришим керек? Жок, эч кандай дейчүмүн дагы. Тескеринче огош бетер иштеп, мындай өзүмдүн үстүмөн огош бетер ырларды чыгарып, мындай бир аябай мындай айтканда жанагы бир бака жөнүндө бир ой бар да, ошондой болуп турмун. Бир бака болуптур да. Анан ага айтат экен да, ой бул бака да, бул эмне тиги тоого чыга алмак беле деп коет экен. Ал кезде жаныбарлардын арасында айтыптыр да, бир бийик тоо бар, ошого ким жетсе эң башына, ошол анда утушка ээ болот дешет экен да. Анан бүт жаныбарлар бири-бирине аябай шыбырашат экен да. Ким жетет, балким чымчык жетет, балким төбө жетет, ким жетет деп аябай дабыш күбүр шыбырлар болот экен. Анан бака болот экен, бака болсо бакылдап куак этип эле секирип кете берет экен да. Анан секирип кетип баратат, тоонун үстүнө секирип кетип баратса, багар айтат, дети баканы карасаң келесо, ошол өзү бака болуп алып эмнеге баратат ошол жака дейт да бирөө. Бирөө айтат, ошо бака дагы бара алабы тоого? Мен барамын, мен чымчыкмын, мен учамын дейт да чымчыктар. Десе чычкандар айтат, ой мен ушунчалык акылдуумун, мен ал жерге сойлоп эле кирип кетем, мен деген чычканмын да дейт. Мындай айткандачы, бүт жерге кирип жүргөн мен билем баарын дейт. Анан ал ошентип күбүр шыбыр болуп атса болбой эле бака секирип кете берет экен да. Секирип кете берет экен. Анан караса эле эң биринчи бака жетет экен, секирип кете берип. Ал токтолуптур. Баары күбүр шыбыр болуп атса, токтобой коет экен да бакачы. Анан баары айтат экен, ай тиги бака келесо, карасаң биз аны ай бул келесо деп айтып атсак дагы токтобой кетип баратат. Бул негизи эле баш иштебейт деп айтат экен да жаныбарлардын баары. Анан ошентип маарага эң биринчи бака жетет экен, секирип кете берип. Анан кийин сурашат экен, ай бака, сен эмнеге жеттиң маарага десе, бака аны укпайт экен, көрсө баканын кулагы укпайт экен. Ал өзү дүлөй экен бака көрсө. Ал суроосуна да жооп бербептир да. Дегеним,
башкалар тобокелчилик келтирип, мени эмне дейт, анан куштар мени минтип өйдөдөн карайт, анан төө мени сындайт деп олтургуча башка жаныбарлар. Бака табиятынан дүлүү экен дагы, укпаптыр, ал айтып атканын деле укпаптыр, деп атканын укпай эле талпынып секирип эле кете бериптир. Ошентип маарага жетиптир. Бул жерден мен айткым келет, күбүр шыбыр кептер боло берет. Маарага жеткени ким болот? Ошол маанилүү да. Андыктан менин курагымда, менин убагымда деги эле ушу жашоо сүртүмүмдө кандай гана кыйынчылыктар же кандай гана нерселер болбосун, мен ушу укпаптырмын. Укпай койдум да, жөн эле. Мен жанымда деле күнүгө айтат сынды. Баары айтат. Ал деле айтат, бул деле айтат, кушу деле айтат, ити деле айтат. Бирок кеп ал сенин ошону угуп, ошо калып калганыңда, же болбосо сен укпай өз алдыңча өзүңдүн оюң менен ары көздөй кетип калганыңда. Менин турмушумда ошол нерсени көп байкайм. Ошондуктан сахнага чыккандагы сын көз караштар, алар мага мааниге эмес, мага мааниге ээ. Бул менин бар болгонум, менин дараметим. Мен бармынбы? Ошол мага маанилүү. Башканын кеби, ал башканын кеби, ал башканын сөзү, ал башканын оозу, ал башканын дарамети. Менин дараметим ал менде, ал менин көкүрөгүмдө. Мен кантип ойлойм, мага ошол маанилүү. Мен кантип ойлойм, мен кандай чечим кылам, мен эмнени кийем, мен эмнени ичип жейм, мага ошол маанилүү. Башка бирөөнүн кебин, башка бирөөнүн тамагын, же болбосо мындай айтканда башка бирөөнүн салымы жок. Ал өзүнө буйрусун деген сыяктуу да. Анан сахнанын алдына чыккандагы сын болду бул. Анан сахнанын артында сизди кандай кыйынчылыктар коштоп жүрдү ошол мезгилде? Жаңы чыккан кыйынчылыктар деле коштобойт. Эсимде жанагындай болот да, мындай сахнага чыгып атсаң, ошо жанымдагы эле коллегалар кээ бирөө мындай күлөт да, ой эмне кийип алган, өтүгү кантет, мындай айткандай, мунун өтүгү майрык экен дегендей да. Мен стилим ошондой болчу да, мен мындай бир аз жыртылган жерлери бар кийим кечектерди кийип, өзүнчө мындай стиль кылып чыгып атсам, башка аябай сүлкүлдөп кийинип алган артисттер бар эле да, тим эле топчу шууру, эркегинен баштап, аялына чейин, башынан баштап, бутуна чейин шууру болгондор бар да. Анан ошолор мени сындап карайт эле да, могу кантет, өтүгү майрык экен дейт да. Болбосо өзү эркек, мен анын тиги костюмунун шуурусуна асылбай эле турам да, мисалы үчүн. Ошондойлор болчу. Анан мен унчукчу эмесмин. Мейли деп коем да. Анан ошентип жүрүп кийин, анан кийин ошондой эле ошолор, ошондой коллегаларым кайра кийин мага мактоо сөздөрдү айтып коюшту да. Сен азамат экенсиң, жакшы ырдадың, азамат деп коет да кайра. Ошондойлор болот. Андыктан эч деле ага мындай маани деле бербейм да. Мага маанилүүсү бул менин маани бергеним да өзүмө. Мисалы, хан болуп атканда дагы кол чаап турган андайлар далайда, укмушта. Хан ошол тактан түшүп атканда дагы кол чаап тургандар болот дегендей эле болот экен да сиздин өзүңүздө. Ал сөзсүз, ал турулуу. Ал болбосо коом дүйнө болбойт да. Ошону менен жаралган да, жанагындай көз караштар, ар бир этаптар ошондон жаралган да, дүйнөдө деле ошондой. Жакшы. Эгер атак бир күндө бүтсө, сиз ким болот элеңиз? Атак бир күндө бүтсө, ырчылыктан тышкары ким болот белем. Ким болуп каласыз? Мисалы, сиздин азыркы эң негизги карманарыңыз, мисалы, атак, сиздин ошол чыгармаларыңыз, ошол жазып жаткан чыгармалар, ырдап жаткан ырларыңыз, баардыгы жалпы жонунан атак. Анан бул бир күндө жок болсо, атак даңкка ошо сиз айткандай карманып деле болбойт. Ал сиз айткандай бир күн келет, бир күн кетет. Эмне калат сенин артыңда? Сенин артыңда сен өзүң жараткан нерселер калат да, мындай айтканда. Ал сенин үй бүлөң. Кээ бир адамдар бар да, ой мен ушу байлык дүнүйө, ушул атак даңк мага жетет деп ойлойт. Жок, андай эмес. Сенин артыңда балдарың калат, үй бүлөң калат. Ошону ойлонуш керек. Мен көп эле артисттерди билем, ошол үй бүлө курган эмес, болгону ошол атак даңк үчүн деп жашагандар болгон да. Бирок артында бүтүндөй заманды карасаңыз,
ошо таянар тоосу, карманар туягы деп кыргыздар бекер айткан эмес да. Кыргыздарга эң башынан урпак калтыруу бул чоң, мындай айтканда, оболуу нерсе да. Башка деле улуттарды карасаңыз, көбү ар кандай карайт да. Мисалы орустар башкача карайт, европалыктар башкача, ар кандай. Ал эми кыргыздарда эң улук нерсе бул өзүңдөн кийин айтат го, атадан калган туяк дейт го. Аталар ошо өзүнөн кийин туяк калтырганга умтулат. Ошонусуңарындай айымга дагы бул эң оболуусу артыңда балдарың болгону деп ойлойм. Мен ушуга аябай сыймыктанам. Эки баланын энесимин, бир уул, бир кыздын. Атак даңкы эгер бир күндө өчө турган болсо, мен артымда мен карманарым, мен ошо таянарым, бул менин балдарым. Ошолор үчүн деп кээде аябай өзүмдү мындай мыкты энелик кызматымды кылганыма мен аябай сыймыктанам. Эң сонун бир уул бир кызым бар деп калбадыңызбы? Биз азыр турмуш жолу деген темага келип жеттик. Сиздин турмуш жолуңуз кантип башталды? Кантип өзүңүздүн сүйүктүү жарыңызды жолуктурдуңуз? Деги эле бул менин сүйүктүү жарым экен деп кантип сездиңиз ошол нерсени? Эми ал кезде жашпыз да, күйөөгө тийерде ошо кыз ойлонбойт дейт го. Ошентип айтып калчу мен раматылык дизайнерим. Кыз күйөөгө тийерде эчтекени карабай калат дейт го. Анысыңарындай жашсың да мурун кийин күйөөгө тийип көрбөсөң, жаш кыз кандай карайт? Жаш кыз ошо жанындагы адамды мындай аздектеп карайт да. Бирок туура тандоого кабылыш керек, ага аракет кылыш керек. Мен деле жолдошума ошо турмуш кураарда мен аябай көп критерийлерди карадым. Ал ким болуп иштейт, ал кандай адам, ал мындай барга көппөгөн, жокко чөкпөгөн адамбы деп мен аябай сынадым. Анткени ал мени башынан баштап тааныйт болчу, көп. Анан ошо башынан баштап мени жакшы көрөр эле да. Ал менин мисалы үчүн байлыгымды же ырчылыгымды же менин назарымды эмес, бар болгон өзүмдүн түп тамырымды жакшы көрөр эле да. Анан ошол себептен ойлодум, мындай тобокелчилик кылып турмуш кураарда мен ушул кийин эгер ырчы болбой калсам, бул мени мындай айтканда жакшы карап, аздектеп, мени сыйлап жашоо куруп кете алабы деп өзүмө суроо бердим. Карасам ошол суроолорго жооп бере алдым да. Мени сүйөт, мени карайт, чын ыкласынан башынан бери мисалы үчүн мамиле кылат деп ойлодум. Ошентип анан турмуш жолун куруп кеттим. Албетте башка деле варианттар болсо болот болчу. Бирок мен карабадым башкалардын байлыгына же болбосо турган турпатына, жок. Бул жерде адамдык негизди караш керек да. Мага эң маанилүү ошол. Бизде көп учурда ушундай болот, чинине карап, ал ким экени, анан кандай ордунду мындай ээлейт деп ошентип карашат көбүчө. А мен ага карабадым. Мен карадым чыныгы ак дилге. Адам ким болду, анан кийин болуп кете алат кийин. Ошону карадым да. Азыр мындай сөз бар го. Мен кээ бирөө айтат жүрөк менен тандадым, кээ бирөө айтат мен акыл менен тандадым жарымды деп. Мен акыл менен тандадым. Сиз акыл менен тандадыңыз, Жакында эле бирөөнү угуп олтурам да, ал айтып атат, бир орус ырчысы да. Анан ал айтып атат, мейли мен миң күнү жазылып жаңылайын дейт. Ал 4-5 жолу күйөөгө тийиптир да. Анан ал айтат, мен жүрөк менен тандадым дейт. Анан мен өзүмө ойлонуп калдым да, ал жүрөк менен тандап 4-5 эрге тийгенден көрүүчү, неге ал бир эле акыл менен тандабайт деп мындай өзүм ойлоном да. Билбейм, балки мен мындай да, мен жашоодо мындай көп узак жолду баскым келбейт. Жанагындай 4-5 жолу бул болсо бул деп 4-5 жолда мындай айтканда. Бул мага кыйын, мен аны баскым келбейт. Убактым жок, мен ойлоном. Мен 4 жолду басканча мен бир жолду тандаганым туура эмеспи деп мен ойлоном да. Ооба. Ошон үчүн кээ бирөө билбейм мындай ошо таң кала берем да. Жүрөк менен тандадым деп, анан жаңылдым, жаздым деп 4-5 жолу ошентип жаңылып жазгандан көрүкчү, акыл менен акыл калчап, ойлонуп, кеңешип кескен бармак оорубайт деп, ошо баарын менен кеңешип, мына ошо 4өө менен кеңешип, 5өө менен. Анан кеңешип туруп, ошо баары биргеликте кеңешип туруп, бармакты кеңешип кесип койсо ошол туура го деп ойлойм да. Ошол кеңешип кескен бармак оорубайт. Анткени ал баары менен кеңешти. Түшүнүп атасызбы? Ооба. Мен ошону тариздейм да.
негизи эле сүйүү, сезим дегенди кандай түшүнөсүз? Тарых бетинде карай турган болсом, мен көп жолу адамдарды көрдүм, сүйөм деп күйүп кеткен адамдарды көрдүм да. Сүйүү түбөлүк эмес. Көп адамдарды көрдүм. Биринчисинде эле сүйдү, экинчисинде эле сүйдү, үчүнчүсүндө эле, төртүнчүсүн. Анан мен таң кала берем да, бул калп болуп атпайбы депчи. Андыктан ошо сүйүү менен карап тийдим дегендерге мен көп анча ынанбайм. Мисалы турмуш жолунда ар ким ар кандай болот экен да. Жараат алуу деген, мен бул жерден жаздымбы, мен ушул жерден жараат алдымбы деп Жок, андай болгон жок. Жок, андай болгон жок бир да жолу. Кудайга шүгүр, ушул күнгө чейин бир да жараат алып, анан жок, андай болгон эмес. Кудайга шүгүр. Эң сонун үй бүлөдөгү баалуулуктарды санап берсеңиз. Үй бүлөдөгү баалуулуктар эми булар ар кандай. Мындай да. Ар ким өзүнүн жашаган аймагына жараша ошондой баалуулугу бар. Тоодогу жашаган адамдардын өзүнүн баалуулугу бар. Түздүктө жашаган адамдардын өзүнүн баалуулугу бар. Сууда жашаган адамдардын өзүнүн баалуулугу бар. Оттуу жерде жашаган адамдардын өзүнүн баалуулуктары бар. Мисалы бирин айтсаң, башка бирөө тартынып калышы мүмкүн. Мисалы менин үйүмдөгү баалуулуктар бул эми бизге эле тиешелүү нерселер да. Алар башкаларга да тиешеси эмес, же болбосо башкалардыкы бизге тиешеси эмес дегендей. Мен биринчи орунга мисалы балдардын оюн аябай бийик коем да. Мисалы балдарым айтса, суранса, мен жок дей албайм. Ошол бала деп жашайсың да. Өзүбүз да бала болгонбуз качандыр бир. Мен да кичинекей кезимде, балалык кезимде бирөө жүрөгүмдү ортуп койсо, мен кечирмек эмесмин. Анын сыңарындай мен да балдарымдын ушул оюн аябай сыйлайм да. Кичинекей бала болсо дагы улуу адамдар кичинекей балдарга калп айтпаш керек деп ойлойм. Мисалы сурандыбы, мен ошону аракет кылам. Жок болсо мен түшүндүрүп айтам. Балдарым, мисалы мен азыр менде бул нерсе жок болуп атат деп айтам да. Анан ар дайым аларга мисал келтире берем. Балдарым, силер деген аябай жакшы убакта жашап атасыңар. Силерде баары бар деп айтам да. Мен убагымда баары жок болчу деп айтам да. Ушинтип үйрөтөм. Жакшы нерселер бар. Эң сонун мисалы деген, сизди бир адам таарынтты дейли. Ошол кек сактайсызбы? Кечире билүү дегенди кандай карайсыз? Кек сактап атайын барып, эч качан өч албайм. Жок. Мен мисалы үчүн болот адамдар таарынтат да. Анан мен аябай ушундай бир сапатым бар. Карап эле калам да. Мисалы жаңжал салып, уруш кылып, ушундай адам эмескен мен. Баягы бирөөнүн оозунан мисалы жула качып, ушундай адам эмесмин да. Болот адамдар, өйдө ылдый болот, бир нерсе кылган адамдар болот. Анан мен мындай карап эле коем да, карап анан айтам: Кудайым, ким жазды ушул жерден дейм да. Ким жаңылды, ким жазды? Кудайым, айланып кетейин Кудайым. Эгерде мен ката кылсам, кечирип кой дейм. А эгерде ушул адам ката кылган болсо, Кудайым, өзүң жазасын бере көр деп суранам. Аябай чын ыкласымдан, чын дилимден суранам. Анан кийинчерээк эле ошол бир канча убакыт өткөндөн кийин ошол адам бир нерсе же бир окуяга же бир кандайдыр бир мүчүлүштүккө тушукканын байкайм да. Анан аябай таң калам. Көрсө ким жаңылды, ким жазды деп ошого эле маани берем. Бирок унчукпайм. Четтен карайм, карап коем. Демек ушундай болгон экен деп коем, болду. Демек сиз кечирүү оңой сизге? Мен кек сактагыдай же менден мындай айтканда, мен кек сактагыдай же бирөөдөн өч алгыдай мен киммин? Мен андай ыпластыкка, жамандыкка барбайм. Мен адаммын, мисалы үчүн. Анан ал аябай жаман сапат да, бирөөдөн кек алып, өч алып, артынан түшүп, жок, бул аябай жаман сапат. Бул нерсе өтө жаман. Анан адам баласы үчүн, адам баласы мындай да, ал келет, кетет да адам баласы. Анан өзүнчө эле өз билимдик кылып, кудайдай болуп, өзүн мен ушинтем деп үстүнөн жүргөн бул туура эмес. Бир гана Кудайга
коюш керек. Кудай бир гана таразалайт баарын. Ким ак жана ким так, аны Кудай таразалап коет өзү да. Эң сонун чындыгында турмуш жолуңуздагы болгон кыска суроолор болду. Анан азыр энелик этапка өткүм келип турат. Энелик сиздин назик дүйнөңүз кандай болду? Эми энеликте кандай? Энеликте баланы жүрөгүң менен сезесиң. Бала эмнени каалап атат. Мен кадимкидей эми бул мен үчүн чоң практика албетте. Анан балдарым эмне кылып атат, мен ар дайым ошону байыр алып карап турам. Ар бир кылган кылыгын. Анан үйрөтөм. Балдарым, силер көп нерсени көрө элексиңер, биле элексиңер, андай кылбаш керек, мындай кылыш керек деп аябай ой салып, мындай балдарыма көп нерсени үйрөтөм. Жакшы. Жашоодон алып үйрөтөм. Мисалы үчүн социалдык тармактагы болуп аткан окуяларды карап, мына көрдүңөрбү, бул бала туура эмес кылыптыр, бул бала туура кылыптыр, карагыла деп ушинтип үйрөтөм да. Эми тилекке каршы албетте баардыгы идеалдуу эмес. Биз мисалы үчүн коомубузда орус тилдүү коомдо өсүп атабыз. Мисалы үчүн мен кыргыз тилдүү коомдо өскөм. Менин байырлаган жерим, мисалы үчүн алган билимим кыргыз тилинде болгон. Мисалы үчүн жайкы мезгилде эс алган жерим Нарын жергесинде болгон. Андыктан менин тилим так болуп чыккан да. Биздин күндө биздин балдар мисалы үчүн Бишкекте жашап атабыз. Орус тилдүү алкакта чоңоюп атышат, мисалы үчүн. Орус тилде окушат. Анан айла жок, ошол кээде аябай кыйналам да. Кандай болуп калат булардын мындай чөлкөмү аралыгы кандай болуп калат деп ойлоном. Эми албетте алар күнөөлүү эмес өзүнүн коомуна. Ар бир адамдын эми өзүнүн жазган тагдыры экен да. Жогоруда айтып өткөндөй эле, мисалы мен баардык подкасттарыңызды көрүп чыктым. Баардыгында нукура кыргызча эң сонун маек болуптур. Анан алдында албетте комментарийди дагы ачып карадым. Ал жакта мындай комментарийлер бар экен да. Мен каныкейде ойлочумун, орусча сүйлөгөн, чалчаңдаган кыз деп ойлочумун деп жазгандар бар экен да. Бирок нукура кыргыздын кызы экен. Мен баа бердим чындыгында. Үнү комуздай чыкса, сүйлөгөн сөзү баардыгы орду менен өтө сонун экен деп жазгандар бар экен да. Сизди ошол жаңы чыккан стилиңиз менен айкалыштырып эсинде калып калгандар көп экен арасында. Ооба да ойлошту да, эми орус оюндагысын да кылат дегендей. Антип ойлошу мүмкүн, андай нерселер бар. Бирок чынын айтканда, ошо сизге айтып өткөндөй, мен жашап өскөн мезгилим кыргыз тилге туура келди да. Эми бул дагы чоң мен үчүн табылга. Орус тилдүү болсом, балким орус тилдүү эле болмокмун. Жашоодо негизи орусча эле сүйлөйм өзүм. Эми атайлап мен кыргызмын, мен кыргызча билем, кыргызча гана сүйлөгүлө деп адамдарга кайрыла бербейм. Кээ бир адам айласыздан орусча сүйлөйт. Ал мисалы үчүн орус тилин билбегендиктен же кыргыз тилин билбегендиктен эмес, айла жоктон кээде биздин коомдо орусча кайрылганга туура келет. Ал мыйзам да, мисалы үчүн кээ бир жерде, мисалы бизде кыргыз тилдүү гана эмес да, эки тил бар, орус тил, кыргыз тил. Ошого жашоодогу сүйлөшүүлөргө келгенде орусча сүйлөйм. Бирок чыныгы билген тилим, жазган адабий чыгармаларым булар менин кыргыз тилимде жүрөт да. Бирок орусча да жазмыш этип калам, орусча да ырларым бар. Өзүңүздүн оюңузду эч кимге таңуулабайсыз? Албетте, мындай айтканда, бул эми мындай да, өзүнүн оюн таңуулап бирөөгө жашаш, бул аябай, билбейм, бул кызыктай нерсе деп ойлойм да. Эч кимге мүнөздүү эмес. Мисалы азыр коомубузда мындай окуялар болуп атпайбы? Жок, мага бул тейлеп жаткан адам мага кыргызча тейлеш керек, бул Кыргызстанда жашап атат деп өзүнүн оюн таңуулап жаткандарга көз карашыңыз өтө эле терс, э? Эми ар кандай ыгына жараша да. Айтат го, бир таяктын эки башы бар да. Анан биз ал бир эле таяктын башы туура, экинчи аягы туура эмес деп айта албайбыз да. Кеңешип кескен бармак оорубайт, ортону тандаш керек эле. Ыкташ керек. Ошол мезгилге, ошол учурга ошол туурабы же жокпу? Анан жөн эле көкүрөк кагып, бул туура эмес да. Көкүрөк какчуу жерлер бар.
Мисалы үчүн бир эле кыргызча сүйлөө эмес, мен ошого аябай таң калам да, ката аябай жазышат. Рекламага кеткен ар бир нерсени окуйм да, мен кээде окуп атсам укмуш ката жазышат. Мындай элементардуу 4-класстагы мындай уңгу мүчө уланган туура сөздү жаза алышпайт. Уңгу мисалы үчүн каткалаң менен бүтүп атса, мүчө каткалаң менен уланып атат. Сөзсүз ортосунда 2 каткалаң болот да, туурабы? Жок, бир эле каткалаң. Эми бул туура эмес, мен кээде мындай көрүп алып аябай таң калам да. Сиз айткан суроого 2 башы бар деп атпаймынбы? Бирөөсүн эле жектебеш керек. Экинчисин да караш керек. Ал сөз менен сүйлөп коюу ал жөн эле. Сүйлөп атабы? Жазмышында карайлы, кандай жазат экен? Сүйлөгөнүндөй толук түрдө болуш керек, же толук түрү сүйлөгөнүндөй болуш керек. Кээ бирөө жөн эле жазганды да билбейт. Көкүрөк кага берет да, мен кыргызча билем, кыргызча сүйлө. Сен биринчи өзүң мындай синтаксис, морфологиялык элементардуу нерсесин билесиңби деп ошо сураш керек да биринчи. Аябай таң каласың, мен аябай таң калдым. Ошондой кээ бир блогерлер бар, аябай таптак кыргызча сүйлөйт. Эми жазганын окусаң, эми мындай ужас демекмин мен. Инстаграм баракчасына чыгарган тексттерин көрсөңүз, укмуш уялып кетесиз өзүңүз. Анан мисалы сизде мондай учур болду эле, сизге кайрылып жатат ал адам. Ошол текст жазыпчы, урматтуу Каникей айым, биз сизди ушундай маарекеге чакыралы дедик эле деп жазып атат, бирок ошол жакта тыныш белгилеринен, балким тамгаларынан туура эмес да. Сиз аны кандай кабыл алып, анан барбай койгон учурларыңыз болду эле? Жок, андай бул принципиалдуу эмес. Мисалы үчүн мындай да, мага ката жазып атат да, ката жазып, ката чакырып атат. А мен туурасын жазып туруп, ооба бара макул деп жиберип коем. Мисалы туура эмес сөздөрдү жазды да, а мен туурасын жазып туруп жиберип коем да. Ооба мен келем, сөзсүз деп. Мисалы үчүн ал жакка деп туруп 2 кыны коюп туруп, мен сөзсүз барам деп коем. А кээде жазышат, биз жакка келиңиз деп бир эле кыны коюп коет да ортого. Туура эмес ал. Мен сиз жакка сөзсүз барам деп жазып коем. Эң сонун азыркы учурда балдарыңыз кыргыз мектепте окуйбу? Жок, орус мектепте окуйт, тилекке каршы, ошо карабайсызбы? Айтып атканым ошол да, өзүм кыргыз тилдүүмүн, а балдарым орус тилдүү мектепте окуйт. Анткени биздин коомубуз бул Бишкек шаарында өтө орус тилдүү да, биякта интернационалдуу бир көп улут жашаган аймак да биздин аймакчы. Анан эң оболуусу ошо орток тил катары колдонгон тили орус. Албетте, эгерде мага окшоп элет жеринде жашап, биз эгерде айыл жергесинде жашасак, сөзсүз өзүбүздүн тилдеги эле мектепке бармак. Анан биздин аймакта кыргыз тилдүү мектеп жок. Ошого байланыштуу. Ошого байланыштуу. Бул жерде мен атайын эмес, мындай айтканда мен жашаган чөлкөмүмө аракет кылып тизгиндеп атабыз да. Бирок үйдөн кадимки эле кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам аябай. Ооба, мен айтам, кечээ күнү китеп окуп бердим, китеп окуп берсем, түшүнбөйт. Анан айттым, анан түшүнбөгөн жерлери бар да, мама эмне деп атат деп коет. Анан айтам, это очень литературно деп коем да. Түшүнүп атам да, түшүнбөйт да, мындай айтканда кыргыздын мындай таамай нерселерин түшүнбөй, күнүмдүк эле нерселерин түшүнүп атат да. Анан айлам кетип ошентип жооп берип койдум. Сиз эне болгондон кийин канчалык өзгөрдүм деп ойлойсуз? Жакшы эле өзгөрдүм. Эне болгондон кийин ошо бир эле нерсеге өзгөрдүм. Бул көрсө сабырдуулук деген нерсе бар турбайбы деп өзгөрдүм. Мен кыз кезимде ойлочумун да, мындай нерсе жок депчи, чеги жок деп ойлочумун да көп нерсенин. Балалуу болгондон кийин төрөп жаткан эне баланы, ал ушунча сабырдуу экенин түшүндүм да. Ошо сабырдын түбү сары алтын дейт го. Сабырдын бар экенин түшүндүм. Эң сонун алгачкы эне болгондогу сезимиңиз кандай болду? Аябай жакшы болгон, эң алгачкы сезим. Анткени аябай күтүп жүрүп балалуу болдук да, эң биринчи боюман түшүп калган эле. Эң биринчи алгачкысы. Ошондон кийин мен аябай коркуп калдым. Кудайга тобокелчилик келтирдим. Мен айттым, Кудайым, ушундай алдуу күчтүү бир башкача асыл улук нерсе белең деп ойлодум да Кудайгачы.
биз аябай талпынып алыптырбыз да, эң алгачкы боюмда болгондо талпынып, ой биз Америкада жашайбыз деп аябай укмуш болуп алгам да, желпилдеп. Анан ал болбой калды. Биринчи балам боюма түшүп калды. Анан ошондо мен аябай терең ойго баттым, ойлондум, Кудайым, ушуну менен эмнени айткым келип атат деп, мындай көп табышмакты мындай айткандай ачкым келди да. Жол болбой калды деген нерсе сыяктуу да. Эмнеге жол болбой калды деп көп ойлондум. Анан айттым, Кудайым айланайын, эгерде кылган күнөөлөрүм болсо кечире көр дедим. Айттым, мен сенден суранам, макул мен Америкага барып жашабай эле коеюн, бирок мейли Кыргызстанда жашайын, сен мага бала берчи деп сурандым. Анан Кудайдын кудурети экен, кийин балалуу болдук. Андан кийин уул төрөдүм, ошо эң алгачкысын. Андан кийин боюмда болду. Экинчисинде сурадым, айланайын Кудайым, мына ушинтип уул бердиң, эми сенден суранам, дагы уул болсо жакшы ал деле дедим да, бирок ушу кыз берип койсоң мен дагы аябай сүйүнөт элем деп чын дилимен сурандым да. Анан Кудай жалгап, Кудай экинчисинде кыз берди. Мен аябай сүйүндүм. Бул Кудайдын кудурети да. Анан ошо балдарды багып төрөгөндөн кийин аябай көп мындай убактымды жумшадым. Чыгармачылыктан солгундай түштүм. Мындай айтканда чыгармачылыкка баш бакпай калдым. Ошол кезде айттым, айланайын Кудайым, ошо биринчисинде сен мени сынадың эле. Мен ушу экинчисинде, үчүнчүсүндө мына уулду болду, кызду болдук. Мен ушуларды эрезеге жеткирип бутуна тургузуп алайын. Мен ушуларды бакканга макулмун, Кудайым, мага сабыр бере көр, кудурет бере көр деп мен аябай сурандым. Анан өзүм бактым, өзүм карадым. Мисалы үчүн кээ бирөө болот го, эми биздин заман нур заманда азыр эмне гана жок. Бирок кой деп тобокелчилик кылып, балдарымды өзүм карап, өзүм эмизип, өзүм мындай айтканда өтө күчүмдү жумшадым да. Ошондуктан азыр баары жакшы, Кудайга шүгүр. Эң сонун эне болуу менен карьераны айкалаштыруу сизге оорго тийген жокпу? Оорго келген жокпу? Эми оор албетте. Мен жылдыз болот элем деп балдарды тыштап кетип калсаң дагы анын өзүнүн запкысы бар. Жок, мен эне болот элем, жумуштан баш тарттым десең дагы анын да запкысы бар. Анан мен ошо орток, мындай айтканда, орток нерсени алганга багыттадым. Эки жакты тең, мындай айтканда, калтырбаганга аракет кылдым. Балдарымды да карайм, чыгармачылыкка да жетишем көп учурда. Ошо орток сезимде жашап жүргөн кезим. Эң сонун. Негизи эле азыркы подкастты сиздин балдарыңыз 20 жылдан кийин көрсө, эмнени угуусун каалайт элеңиз? Каалайм, эч коркпой, тайманбай, чынчылдык менен жашап өтүүсүн каалайм. Анткени Кудай карап турат баарыбызды. Баардыгы бул турмушта тегиз бир дүнүйө. Бирок бул дүйнөгө кимдер гана келип кетпеген. Арманы бар адамдар бар, арманы жок адамдар бар. Эми ар түркүн да, жана өңдөр болот го, сары, түз, жашыл, көк, эми укмуш өңдөр бар. Ошондой дагы адамдар бар да, укмуштай өңдөгүдөй адамдар бар. Бирөө бийлейт, бирөө ырдайт, бирөө эми укмуш чебер, бирөө жазат, бирөө окуйт. Эми укмуштар бар да, бирөө техниканы жаратат дегендей. Анысыңарындай мен айтмакмын, үзгүлтүксүз, катасыз, жаман жолго барбастан. Эми жаман дегенде кимге кандай? Адал эмгек менен жашаганга аракет кылып жашагыла деп айтмакмын. Анткени бул мындай да кайтар дүйнө. Дүйнө деген тоголок да. Анан кышта келет, жайда келет, жазда келет, тоголонуп келе берет да. Мындай төрт бурчтук нерсе жок да, калды ушул жерде деген жок. Тегеренет, дүйнө тегеренет. Өлбөгөн адамга дейт, жазда келет. Ал өлүп калган эле адам ордунан кыймылдабаса, дүйнө жүзүндө баардык нерсе кайрымдуу, кайтарымдуу. Анысыңарындай мен айтмакмын, эгер жамандык иш кылсаң, ал сөзсүз келет. Азыр келбейт балким. Балким канча бир жылдан кийин келет.
анткени дүйнө тегеренет да, тегеренип олтуруп кайра келет, бумеранг дейт го. Анын сыңарындай ошол жакшы адалдыкка чакырмакмын, жакшы иштерге. Мындай айтканда, жамандык кылып коюп анан кийин ошону күтүп олтурбастан, жакшылык кылып, ошол жакшылык кайтаарын билип, ошондой жарык маанайда жашаш керек. Бул сиздин балдарыңызга болгон жолдомоңуз болду. Буюрса эми 20 жылдан кийин бул ким билсин, ким бар, ким жок. Ооба. Эми сиздин ички дүйнөңүзгө үңүлөлү. Руханий байлыктарыңызга. Менин руханий байлыктарым деп эмнени айта аласыз? Руханий байлык деп эми ар ким ар нерсени айтат да. Менде бар болгону ошо менин ырларым эле. Менин андай чоң байлыгым жок. Менден да өткөн бай адамдар бар. Окумуштай чыгармаларды жазган адамдар бар. Меники кичинекей эле. Балким кээ бирөөнү 4 сап ыр жазса, ошо байлык. Балким бирөөнү килтейген чыгарма, роман жазса, ошол байлык. Бирөөнү кымындай эле 3 куплет ыр жазып коюптур, ал деле байлык. Анын сыңарындай менин байлыгым бул мен жазган өзүмдүн кичинекей ырларым. Башка чыгармалардын жанында шоонешпейт го эми, албетте. Улуу залкар романдардан, чыгармалардан, окуялардан, аңгемелерден эмес го менин чыгармаларым, бирок менде дагы ушундай кичинекей бир чыгармаларым бар өзүмдүн. Өзүмө гана чак. 3 куплет, 4 куплет болгон ырларым. 2 куплет болгон ырларым. Сиз жалгыз калганда эмнени ойлоносуз? Ар кандай жалгыз калганда анчейин деле глобалдуу нерселерди ойлонбойм. Эс алам жалгыз калганда, көп учурда эс алганга аракет кылам, жакшы нерселерди ойлонгонго аракет кылам. Анан көп учурда балдарымды ойлоном. Анан сизде эмне ыйлат алат? Мени көп нерсе ыйлат алат. Мен жанагындай Оскар алган кинолорду көрүп деле ыйлайм, жакшы чыгарманы көрсөм ыйлайм, жакшы адамдарды көрсөм ыйлайм, жакшы өңдөрдү, боекторду, бул жашоодогу бир жакшы нерселерди көрсөм мен сөзсүз ыйлайм. Бул мындай сезимталдык да. Анан атайлап жок, кээ бир мисалы үчүн атайлап мени ыйлаткылары келген адамдарга мен ыйлабайм. А эгер жакшы нерсени көрсөм мен ыйлайм сөзсүз. Жакшы. Эмнеден коркосуз өзү? Материалдуубу же кандай? Эмнеден корконум? Негизи эле жалпы жонунан. Жалпы жонунанбы? Эми суудан корком дейин десем, суу адамдын өмүрү. Сууда сүзгөндү гана билбейм, бирок мындай аракет кылып сүзсөм деле болот да. Эми корккон деле нерсем жок экен. Ойлочумун фобия катары суудан корком депчи, бирок аны деле сүзүп үйрөнсө болот. Суу адамдын өмүрү да. Суудан коркпош керек. Мисалы, кээ бир айтат экен, мен жоготуп алуудан корком, жакын адамымды жоготуп алуудан корком. Эми ал турулуу да. Ооба. Ал турулуу, бирок андан коркоюн десең, корккон нерсеңди Кудай кылып коет экен да. Алып келип коет. Ошон үчүн жоготуудан коркпош керек. Мен сени жоготуп алуудан корком деп, мен сенсиз жашай албайм деген сөздү айтпаш керек деп айтып коет эмеспи? Ошондой туура. Анан сиз башка подкасттардан айткан экенсиз, мен жалгыздыктан коркпойм деп. Ооба. Аны менен жалпы эмнени айткыңыз келди? Мындай экен да, адам эмнеден корксо ошол келет дейт. Мен көп адамдарды көрдүм, эмнеден корксо ошол келгенинчи. Кээ бирөө жалгыз калуудан коркот, бирок жалгыздык башында бар. Кээ бирөө сүйүктүүсүн мындай жоготуп алыштан коркот, сүйүктүүсү жок калды. Кээ бирөө көп нерседен коркот. Ошондой корккон адамдар ошого келип калат да. Андыктан коркпогонго аракет кылам. Кудайды жоготуп алыштан корком. Кудай бар. Кудайды аздектеш керек. Кудай деген адам кырашат деп ойлойм. Кудай жок болсо, эгер сен өлүп калсаң, мына ошол жок нерсе да. Андан көрө Кудайга тобокелчилик кылып, Кудайды эстеген адам ал бар болгон адам деп ойлойм да. Негизи эле психологияга жакынсызбы? Билбейм жакын эмес экенимди, бирок мен психологко эч барбайм. Барып да көргөн эмесмин. Мисалы, мээңде эмнени ойлонсоң, ошол болот деген ишенесизби? Болот. Ошон үчүн коркпош керек.
Жакшы. Анан азыркы учурда мындай суроо бергим келип атат. Сиз 1 жыл убакыт жашадыңыз Америкада, э? Америка сизге эмне берди? Эмне ала алдыңыз ал жактан? Америка мага бир нерсени берди да. Америкада баары бар. Бүт дүйнөнүн эли бар. Бүтүндөй инфраструктура деп коет го, мындай бүт нерсе бар. Даунтаун деп коет, жанагындай чоң имараттар салынган центр да, мындай айтканда. Бүт баары бар, бирок сен жалгызсың. Мораль, мындай айтканда, кандай десем, этикет. Өзүңдүн немең жок да, мындай. Сен жалгызсың. Америкада баары бар, бирок жалгыздык сага жандуу. Кыргызстанда бизде тескеринче да, баардык жакындарың баардыгы бар, бирок Америкага зарсың да, Американын акчасына. Ошол нерсени байкадым. Мындай айтканда, Америкага эмнеге кетишет? Акча табайын, дүйнөнүн жүзү ошакта деп кетишет. Дүйнө ошакта, бирок сен жалгызсың. Кыргызстанда эмне бар? Сен жалгыз эмессиң Кыргызстанда. Кыргызстанда сен элиң бар, жериң бар, тилиң бар, дилиң бар, баары бар. Туугандарың бар. Сен жалгыз эмессиң, сен өлсөң көмөт ошол эл сени. Өзүнүн салты бар. Салт санасы бар. Эл бар, журт бар. Көрдүңүзбү? Сен жалгыз эмессиң. Кыргызстанга келсең, сен жалгыз эмессиң. Баары бар. Досуң бар. Мындай айтканда, бүт баары бар. Чөйүң бар, итиң бар, бүт баары бар. Америкада сен жалгызсың. Аякта дүйнөнүн баары бар, бирок сен жалгызсың. Мен ошону байкадым Америкадан. Жакшы. 1 жыл убакытта ошо өзүңүздү жалгыз сезип, анан жан дүйнөңүз Кыргызстанга тартылып, анан бул жака келип кайрадан жандандыңыз. Ооба, жол болбой калды айткандай. Аякка барсам, ошо биринчи кезекте боюман түшүп калды. Анан мен ойлодум, бул нерсе бир нерсени тариздеп атат дедим. Ошол себептен эле мен айттым, жок, бул жерде кайгыда жалгыз калып кетчүдөйсүң дедим. Эч ким жок, жакындарың жок. Анан мен ал жерде көп кемпирлерди көрдүм да. Бир жолу жалгызмын да, күндүз жумушка барбайм, эч жака барбайм. Күйөөм, жолдошум жумушка кетет. Анан мен эшикке чыгып аралайм да көчөлөрдү. Анан араласам, 1-2 кемпирге жолуктум да. Алар дагы бир кайсы мамлекеттен келиптир, бирөөсү эсимде жок кайсы жерден келген. Бир 60 жыл мурун келиптир да, иммигрант болуп. Анан айтат, мен бүтүндөй дүйнөмдү, уруктуганымды таштап дейт, өзүмдүн мекениме келгем ушул Америкага дейт. Мен азыр 80демин дейт. Мен эчтекем жок, мен азыр өлсөм дейт, мени ким көмөрүн дагы билбейм дейт. Жалгызмын дейт да. Элестетсеңиз, өмүрүмдү ушул мен жаштыкка арнап, акча табам деп, ушул Американы көрөм деп өмүрүмдү өткөрдүм дейт. Балдарым бар дейт, бирок алар да кетип калды. Бирөөнү көрдүм, такыр балдары да жок экен. Ошондой нерселерди көрдүм да, анан аябай ойлондум да, эгер ошол кемпирлер ушул мындай айтканда пайгамбар жашында келип, анан ушинтип ойлонсо, демек бул жерде бир нерсе бар дедим да. Мен мындай айтканда, эми элестетсеңиз, карылык келген кезде сен деген ошол жакындарың менен жайкалып, бир кандайдыр бир мындай Кудай жолунда мындай бир жакшы сапарга кетишиң керек да. Эгерде элестетиңиз, жападан жалгыз, сен жалгыз бир килтейген дүйнөнүн борборундасың. Эч ким жок жаныңда. Бул тирүүлөй тозокко деп ойлойм да. Тирүүлөй тозоктун тозогу, эч ким жаныңда жок. Бул мындай, мен ошондо аябай ойлонгом да. Ошол кемпир мага айтып берип атат, 1-2 кемпир менен сүйлөштүм да, анан элестетиңиз, 2 алкакты. Ошол сүрөттөмөсүн сүрөттөп бергенде мен аябай ойлондум. Укмуштурбайбы? Бул дүйнө эмне пайда ушул дүйнөнүн дедим, эгер сен жалгыз болсоң. Ошол нерсе да. Ошол кемпирлерди деле сизге Аллах Таалам бекеринен жолуктурбаса керек. Алардан угуп, анан бул жакка сапар. Анан ойлодум, кой, бул жерде иштебесем, бул жерде мен эч ким эмесмин, же өзүмдүн тилим эмес, өзүмдүн дилим эмес. Мен эмне кылам бuyakта? Айланайын өзүмдүн кыргыз мекениме кетейин. Кыргыз мекенинде мен айттым өзүмөчү. Мен аздыр көптүр, жамандыр жакшыдыр 3 куплет ыр жазсам дагы мен кыргыз мекенимде мен каныкеймин дедим. Мени адамдар тааныйт.
Сизге окшогон жаштар тааныйт, эл журт, эл жер бар. Мен ошону ойлондум да. Кой айланайын, өзүм мекениме барайын, урук тууганым ошол жерде, жолдошум ошол жерде болот жанымда деп анан айттым, ай жүр кеттик, бул уякты таштадык, кеттик жүр деп анан өзүм мекениме келдим. Өзүң мекениңде сен эми укмуш акчаң жок болсо дагы, бирок сен байсың да, сенин жан дүйнөң бай да. Ооба. Жашооңуздагы эң бир туура чечим болду окшойт бул. Албетте. Жакшы. Эгер жашооңузду бир ыр менен жыйынтыкта десе, кандай саттарды кошот элеңиз ошол ырга? Андай ыр чыгара элекмин. Бул дүйнөгө кимдер келип кетпеген, кимдер гана бул дүйнөгө көз артып тойбогон дегендей, мен андай ыр чыгара элекмин. Бир эле ыры менен сүрөттөгүдөй. Али деле чыгара элек болушум керек. Эми ким билсин, адам мындай экен да, өлбөчүдөй болуп жашайт экен да. Биз деле үмүт кылып жашап атпайбызбы? Жашасак экен, ушу жакшы кийим кийсек экен, жакшы тамак жесек экен деген эле адамдар да. Дүйнөгө тойбогон адамдар. Дагы балалуу болсом экен деп дүйнөгө тойбогон адамдар. Анын сыңарындай мен ошо дүйнөгө той отурган ырды чыгара элекмин, сиз айткандай. Жакшы. Көптөгөн ырларды бирок жазып жатасыз. Негизи эле ыр жазуу жан дүйнөңүздү ошо ырга төгүү, ичиңиздеги бир сырларды төгүү да сиз үчүн өзгөчө бир рахат алып келсе керек. Ооба, эми оңой эле нерселер. Бул жашоодо ким эмнеге көз артса ошону жазат экен. Мисалы үчүн мен ырларым ар түркүн, жокчулуктан баштап сүйүүгө чейин, ар түрдүү татаал жолдорго чейин ар түркүн нерсени жазасың да, эмне жок болсо. Зарлап. Бирөө баласын жазат, бирөө энесин жазат, бирөө атасын жазат, ар түркүн ырлар бар да. Анын сыңарындай ырлардын ченеми үзүлбөйт. Менде да ар түркүн ырлар бар, анан ырларымда көбүнчө мен өзүмдүн тиешелүү гана өзүмө мындай кайгы нерселерди жазгам. Мисалы үчүн ошо кичинекей кезимде зарлап жок болгон жокчулукту жазгам. Деги эле жашоонун аңызы эмнеде деп жазгам. Мындай көп ырлар бар. Азыркы учурда жарыкка чыга элек дагы ырларыңыз көп. Ооба, көп эле жазылып бүтө элек ырлар көп. Жакшы. Анан сиз айтып жатпайсызбы, руханий байлыгыңызды ошол окуп жаткан китептерден балким толтурасыз, Анан акыркы окуган китебиңиз кандай аталышта болду? Ой, эсимде жок. Ар түркүн китептер бар да. Акыркы жолу эмнени окудум мен? Эсимде жок, бир Крокодил деген чыгарманы окугам. Ошо орус жазуучулардын бири, мен ушу жакшы эстей албайтам. Крокодил деген чыгарма өтө мындай бир кызыктай чыгарма да. Негизи эле сизге таасир калтырган чыгарма болдубу? Ооба, ал аябай мындай немени жазат да. Кандай десем, мындай ирония деп коет го. Мен ушундай китептерди жакшы көрөт экенмин, мындай. Философиялык чыгармалар. Мындай тамсил деп коет го. Кыргыздарда да тамсил бар, ошондой нерселерди жакшы көрөт экенмин. Тагдырдын жазмышы тамсили деген сыяктуу нерселер жагат да. Жакшы. Азыркы учурда биз сизге мындай суроо бергим келип турат. Азыр сизди угуп жаткан сиздин бир бала чагыңыздай бир кыз да, өзү бир чоң атакка жетейин деп умтулуп жаткан, балким азыр экран артында бизди көрүп жатат. Ошол кызга кандай өзүңүздөн бир кеп кеңешиңизди айтат элеңиз? Мен айтмакмын, көп окуу деп айтмакмын. Адалдыкка умтул деп айтмакмын. Мындай да, адам эми мындай эки эле жол бар да. Ал өтө деле гениалдуу эмес. Мен мисалы аябай укмуш эми алым эмесмин да мен. Мен болгону эки эле жолду билем. Ал ак, кара. Ал же бар, же жок. Ал айткандай асман, жер. Күн, түн. Болду, эки эле жол бар. Эки жолдун кайсысын тандайсың? Ошол эле. Жакшы окусаң, жакшы билим алсаң, жакшы ийгиликтерге жетесиң. Эгер жаман нерсе кылсаң, мисалы үчүн туура эмес тамактансаң, мисалы үчүн жакшы окубасаң, тазалыкты кармабасаң, мисалы үчүн жаман болот. Жакшылыкка умтулуш керек. Ошону эле айткым келди. Эки эле жол бар болгону бул жашоодо. Тирүүлүк жана өлүү. Кайсыны тандайсың?
ошол эле. Бул эми мындай айтканда, жалпылап айтканда да, ошон үчүн дыкаттык менен адам баласы деген өзүнө туура максаттарды коюп, туура жолду тандаш керек. Эң сонун анан негизи мен жалпы жонунан байкаганым, өзүңүз жазган, өзүңүздүн калемиңизге таандык чыгармаларды аткарып келесиз эл алдында. Анан буга чейин мен аябай жакшы көрүп уктум. Сагынам аттуу чыгарма. Гүлжигит Садыбековдун. Ооба. Ошол чыгарманы бир ийине жеткире билип, өзгөчө бир образ тартып алгансыз да, ошол ыргачы. Мага аябай жагат ошол аткарууңуз. Ошол чыгарманы бизге бир шеңгел таштап берип койсоңуз, эгерде эсимде жок калды, чынын айтсам. Ал менин чыгармам эмес да. Ырдап берейинби? Бир куплет 4 сап болсо дагы болот. Же кайырмасын ырдап берсеңиз. Кайырмасын ырдап берейин. Сагынам, сагынам, сагынам дагы да. Жүрөмүн, жүрөмүн жалгыз кайгыда. Элесин көрүүгө зар болуп, жаным берекем жүрчү жанымда. Браво. Чындыгында эң сонун азыр сиздин үнүңүз чыкканда, орусча айтканда аш мурашки пошли по коже. Эң сонун. Сизге чоң ыраазычылык билдирем. Чындыгында мындан тышкары адаштым дагы чыгармаңыз аябай жагат мага. Ошол аткарууңуз дагы. 4 сап болсо. Жашоо деген сандык экен, сандыкты ачасың сен үмүт менен. Жашоомдун ар түрдүү кырдаалын мен бүгүн сага айтып берем. İçten sızıp sırtıma gülümün Hem ne sebepten özgürüldü ömürüm Жүрөгүм сыздап ыйлады күткөнүмдөй болбой калды эмнеден адаштым эмнеден жаңылдым. Эң сонун терең ыраазычылык билдирем. Азыркы учурда бизди экран артында көрүп жаткан телегөрүүчүлөрүбүз дагы аябай сизге ыраазы болуп жатса керек. Чоң ыраазычылык билдирем. Анан сизге мындай суроо бергим келип турат. Негизи бүгүнкү подкаст оюңуздай болдубу, купулуңузга толдубу? Кандай болду? Ооба, эми ой деген терең да, көп нерсе жөнүндө сүйлөшсө болот. Дүйнө түркүн да бул жерде. Мен ар түркүн темада сүйлөшө алам. Мисалы үчүн ар кандай суроолорду беришет. Ошон үчүн жакшы, рахмат, жакшы суроолор болду. Силерге ийгилик каалайм. Адамдын ою терең каза берсе. Ооба. Болгону кимдин ою кандай дегендей. Мисалы, сиз азыр менин ордумда отурсаңыз, мен сиздин ордуңузда каныкей болуп отурсам, мага кандай суроо берет элеңиз? Билбейм, чынын айтсам, аны деле ойлонбоп турмун. Эми мен сиз эмесмин да. Сиз мындай айтканда, эми өзүңүздүн немеңизди өзүңүз кандай суроо берет элеңиз анда? Кантип сабырдуу болуш керек деп суроо бермекмин. Мисалы үчүн кантип жеңиш керек депчи. Бирок ал суроону бердиңиз окшойт, мен жана бир кыйла жооп бергендей болдум да. Бирок эгер аябай токтолуп кетсе, канткенде адам сабырдуу болот деп суроо бермекмин да. Анда кыска жооп берип өтсөңүз. Канткенде адам сабырдуу болот. Адам Кудайды эстегенде сабырдуу болот деп ойломокмун. Аябай көп бул жашоодо напси деп коет. Аябай көп мүчүлүштүктөр бар. Көп суроолор бар. Көп терең ойлор бар. Анан канткенде адам сабырдуу болот. Адам Кудайды эстеш керек. Адам деген мурун кийин төрөлүп өсүп көргөн эмес да. Адам сөзсүз ката кылат. Адам деген ушундай жан, ал айбанаттардан айырмаланган эле жан да. Бирок адам деген айтат го, көптү көргөн билет дегендей,
канчалык көрө көсөм болот дейт го, арылаган сайын билесиң. Ал үчүн Кудайга жакындаш керек. Кудайга жакын адам ал көп нерсеге мындай тобокел кылган адам да. Ошондуктан жаман нерсеге барбайт, кайтар дүйнө экенин билет. Ошондуктан сабырдын түбү сары алтын дейт, а сары алтын болуш үчүн ал аябай ойлонуш керек. Мындай айтканда, сары алтынга жетүү үчүн дагы оңой эмес да. Алтын өзү кымбат да негизи. Ооба. Эң сонун сизге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ар бир суроого жан дүйнөңүз менен ачылып жооп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык сизге. Азыркы учурда бизди көрүп жаткан жалпы кыргыз эли дагы сизге аябай ыраазычылыгын билдирип жатса керек. Мына ушундай сонун бизге маанай тартуулап келип бергендигиңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз. Сиздерге да ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз. Ар бир алдыга койгон максаттарыңызга жетиңиз. Биз кыргыз эли сизди ар дайым колдоп келебиз. Мындан ары дагы колдойбуз. Бийиктерге өсө бериңиз демекчимин. Рахмат. Бар болуңуз эң негизгиси. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Азыркы учурда сизге эркин микрофон берейин анда. Жалпы кыргыз элине болгон кайрылууңуз болсо. Ой. Чоң рахмат. Маегибиз жакты деп ойлойм. Эмне демекчимин? Кыргыз элине мен тынччылык каалайм. Дүйнөдө эң бактылуу адам бул тынчтыкта жүргөн адам деп ойлойм да. Андыктан дүйнөдө эмнелер гана жок. Бардык өңдөр бар. Анысыңарындай адамдын жан дүйнөсү тынч болсун. Ал өң кандай экенин да билбейм. Тынчтыктын өңү кандай экенин билбейм да. Башка өңдөрдү билем. Ар кандай өңдөр бар, байлык бар, тирүүлүк бар, укмуш өңдөр бар да, жашыл өң, укмуштар бар. Бирок тынчтыктын өңү кандай экенин билбейм, бирок ошол тынчтыктын өңүндөй болгон адамдын жан дүйнөсүнө бир сонун сезимди каалайм да. Андыктан жалпы кыргыз эли тынч болсун, аман болсун. Дүйнөдөгү оор, апат, жаман нерселерден кыргыз элин сактасын деп мен ошону сурайм да. Андыктан баарыңарга терең рахмат, ыраазымын. Сиздер менен мен Каныкей болдум. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда сиздер менен Каныкей айым жана мен Арнизбекова Сезим болдум. Кайрадан жүз көрүшкөнчө, амандашканча сак саламатта туруңуздар.